Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Биздин маегибизде Нарын шаарынын агрардык техникалык экономикалык колледждин директору башчысы Жаныбек уулу Ырысбек байкебиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Биринчи сурообуз байке, сизге баардыгы эмнеден башталганын айтып бере аласызбы дейт. Сиздин колледжиңиздин кызыктуу тарыхы бар болушу керек. Кыргыздарда бир жакшы сөз бар. Тарыхы болбой, эл болбойт, табыры болбой, жер болбойт деген. Ар бир орто кесиптүү окуу жайлардын өзүнүн тарыхы абдан бай. Ошо сыяктуу эле ошо биздин колледждин тарыхы абдан чоң. Колумдан келишинче кыскача айтып бергенге аракет кылайын. Сатып алды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин агрардык техникалык экономикалык колледжи эң биринчи жылдары эле 1938 жылы башталыптыр. Ошол кезде Нарын областынын аты Чаншан областы деп аталып түшкөн. Ошол кезде 38 жылы Айыл Чарба мектеби катары 1 жылдык мектеп болуп түзүлгөн экен. 1938 жылдан баштап 48 жылга чейин Айыл Чарба мектеби катары билинген экен. Ал эми 1948 жылдан 1975 жылга чейин ошо Тяньшань областынын Айыл Чарба техникуму деп түзүлгөн. Ал эми 1975 жылдан 2008 жылга чейин ушу Нарын областынын Айыл Чарба техникуму деп аты өзгөрүптүр да. Эми айта кетсек, бул колледж боюнча ар бир өсүү жылдары болот, кыйналган учурлар болот. Бир эле бир окуяга токтолуп кетейин. 1996 жылы ушул Нарын шаарында ушул президент указынын негизинде университет ачылган. Ушул университет биздин ошол кездеги Айыл Чарба техникумунун базасынын негизинде университет ачылыптыр да. Ошол жылдары 2008 жылдары ушу биздин колледжде абдан оор күндөр болуптур да. Себеби ошол кезде университет Нарын шаарында ачылган үчүн биздин колледжде 9дун базасынан албай 11дин базасынан анан контракт негизинде эле алынып чыккан. Акыркы жылдары бир 10-20 студент эле калыптыр да. Ошол учурда ошол кездеги университеттин ректору Алмаз Ахматалиевич болгон экен. Ушул колледжге 1-2 директор шайланып, иштетип кете албай, анан акыркы 2007-2008 жылдары мурунку менин алдымдагы директор Сукубат Асановичти чакырыптыр. Ал ошол жылдары Америкадан окуп, Европаларга барып, долбоорлордун көз караштары, жаңы көз караштар менен келген. Ошо агайды чакырып айткан экен да Алмаз агайыбыз. Эгерде ошо Айыл Чарба техникумун өнүктүрүп өстүрүп кетпесе, жабылуу коркунучу турат деп. Анан Сукубат Асановичтин бир жакшы жерлери ошо айта келип команда түзүп, ошол кезде биздин корпусубуз педагогика колледж дегенде бар университеттин алдында. Ошонун бир бөлүгүндө эле жайгашкан экенбиз да. Окуучулар бир 10-20 эле мугалимдерибиз бар болчу да. Мен да ошо 2008 жылы директордун орун басары болуп келген. Ошол учурда ошо Кубат агайдын башында турган бир жакшы идеяларды алып келип, жаңа дистиктерди ачып, ушул Нарын жергесинде ушул 5 райондо маркетингдик изилдөө жүргүздүк да. 1-2 жылдын ичинде эле биздин колледж 9дун базасында адистиктерди тапшырганга мүмкүнчүлүк алып, жаңа адистиктерди ачып, анан Айыл Чарба техникумун агрардык экономикалык колледж деп өзгөрттүк да. Акыркы 1-2 жылда ошо 10-20 студенттерибиз 300-350 студентке жетиштик да. Азыркы учурга чейин ошо өнүгүү үстүлөрүндө келип атабыз. Чоң рахмат. Дагы бир суроо, сиздин колледжде окуу жалпысынан кайсы адистиктер боюнча даярдалынат дейт? Азыркы учурда бизде 3 багыт боюнча даярдап атабыз. Атына заты жарашкандай деп, биринчиси агрардык адистиктер боюнча, экинчиси техникалык адистиктер боюнча, үчүнчүсү экономикалык адистиктер боюнча. Тагыраак айтып кеткенде, токтоло кетсек,
агрардык адистиктер боюнча ветеринария адистиктерин даярдап атабыз 9-дун базасында бюджеттик орундарга, 11-дин базасында контракттык негиздеринде. Ошондой эле айыл чарба продукцияны өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясын бул адистиктер боюнча 9-дун базасында бюджеттик негизде кабыл алып атабыз азыркы учурда, 11-дин базасында контракттык негизде. Ошондой эле экология адистиги боюнча дагы даярдап атабыз. Бул агрардык багыттар боюнча, ал эми техникалык багыттар боюнча бул бизде энергетика тармагынын боюнча 2 адистикти даярдап атабыз. Бул биринчиси электр станциялар, тармактар жана системалар боюнча, экинчи энергетика тармагы боюнча электр менен камсыздоо адистиги, үчүнчүсү унаада жүк ташуу жана башкаруу адистиги, төртүнчүсү техникалык эсептечү каражаттарды жана компьютердик тармактарды жана системалар адистигин даярдап атат. Ошондой эле экономика тармагы бар. Биякта экономика тармагына финанс адистиги, банк иши, салыктар жана салык салуу адистиги. Ошондой эле жакын арада эле бир жакшы сүйүнүч болуп атат. Ошо 1 ай мурун лицензияга жаңы адистиктерге бергенбиз. Ошонун негизинде Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунун негизинде биздин аграр техника экономика колледжинин жалпы жамаатынын эмилгеси менен ушу ар бир райондорго жумуш берүүчүлөр менен маркетингдик изилдөө жүргүздүк. Ошондо айыл өкмөттөр менен сүйлөшсөк, азыркы учурда сиздерге эмне адистиктер керек десек, бир 2-3 адистиктер дагы айтты. Бул агрономия тарабы дагы көп каралбай калыптыр. Азыркы учурда ушу нарын региондо ушу жер адистер, агрономдорубуз жок болуп атат деди. Мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол ветеринария адистиктердин сырттан окуу бөлүмү болсо, себеп дегенде ошол биздики нарын региону болгондон кийин көбүнчө жергиликтүү калк малжан менен иштейбиз. Ошого сырттан окуу бөлүмү болсо да абдан сонун болот эле дедилек. Азыркы учурда бизде компьютердик адистиктерибиз бар. Именно ошо компьютер программист, техник деген адистикти ачсаңыздар дагы абдан жакшы болот дегенде. Калтас адистигин ачып атабыз. Ошондой эле төртүнчүсү экономика жана букчот адистигин ачтык. Эми өчө эмес, мурда күнү ошо министерствода коллегия болду, эксперттик комиссиялар болду. Ошол жактан ошо биздин ушу нарын колледжиндеги 4 адистикке берген адистигибиз толугу менен 100% колдоп берди. Ошондой эле дополнительно 5 кыска мөөнөттүк курстарды ачтык. Бул адрес бухгалтерия боюнча, искусственное осеменение деп коебуз. Ошондой эле компьютер курстарды ачтык, кыска мөөнөттүк 72 сааттык. Ишкерликтин негиздери курстарды жана 5-чиси болсо электр монтаж деген адистиктерди жакын арада эле ачып абдан сүйүнүп атабыз. Кудайым буюрса ушу 10 адистик эмес, быйыл окуу жылында 14 адистиктерди кабыл ала баштайбыз. Кудайым буюрса баары жакшы болуп кетсин, өгүнүп кетсин. Дагы бир суроо, сиздин эң популярдуу адистиктериңиз кайсы дейт? Мен кесипкөй адистик ийгиликтин башаты деп кыргызда айтып калат эмеспи? Биздин колледждин ошо жеке пикиримде бизде 10 адистик эле баардыгы приоритетте эсептейбиз. Акыркы жылдары, ушу акыркы 1-2 жылдыр айтып коем, эң популярдуу сиз айтып аткандай адистиктер бул технологдор болуп атат. Себеп деген ушу нарын жергесинде Кыргызстанда эле технолог адистиктер көп чыгарбай калыптырбыз да. Быйыл дагы биздин айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайратып иштетүү адистиктеринде ушу быйыл бүтүрүүчүлөр болду. Чакан менчик ишканаларда абдан көп ачылды. Ошонун негизинде ушу технолог адистиктер приоритеттүү болуп атат. Ошондой эле ветеринария адистиктерибиз абдан көп тапшыра башталды. Энергетика тармагында ушу 1-ден 2-ден группа толугу менен болот. Эми Кудайым буюрса ушу жакын арада ушу Калтас адистигин ачып атабыз, IT технология боюнча программисттик. Ал дагы популярдуу болот деп терең ишенебиз.
Жок, чын эле анткени тиги бүт жерде эле IT болуп атпайбы? Бир жагынан калса жана IoT жанагы умный дом, акылдуу үй дейт, акылдуу айыл чарба дейт, акылдуу ферма дейт. Бары бир андай тиги адистер керек да. Кудайым буйрса эмки жылы ачсаңыздар, ал эле тарапта 200, 300, 500 адам болгудай. Дагы бир суроо. Сиздин колледжиңизде өндүрүш барбы? Же аны иштетүү планданганбы? Же планда жок беле? Рахмат, бул абдан кызыктуу суроо болду. Бир болгон окуяны уруксат берсеңиз айтып кетейин, ушу тармак боюнча. 2018-жылдары ошо Азия өнүктүрүү банктын демилгеси менен 10 чакты жетекчилер колледж Кыргызстанда Алматыга иш сапар менен барып калдык. Алматы шаарында тажрыйба алмаштыруу боюнча ошол жака барып калдык. Алматынын жетекчилиги абдан жакшы тосуп алды, кыргызда айтат эмеспи? Өзүбүздү көрсөтүп, элди көрүп дегендей. Анан ар бир жетекчилер ошол өзүбүздүн адистиктерибизге тиешелүү колледждерге барып ознакомление кылдырышты ошо Алматанын кесиптештерибиз. Ошондо ошо Алмата же бизге ошондо эң кыйын, эң жакшы колледждерди көрсөтүп айтор билбейм. Ушу мага жүрөгүмө катуу тийиптир, ушу материалдык техникалардын базаларын көрүп, жана курткаларын көрүп, абдан бир кыялдандым да, тилек кылып ичимде. Ошо биздин нарынга дагы Кудайым буйрса ушундай окуу өндүрүштүк комплекс ачылып калса, биздин студенттерибиз да келечекте окуудан сырткары практика жүзүндө ошондой окуу өндүрүштүк комплексте окуп калса, абдан сонун болот деп ушунчалык жүрөгүмө тийген экен, ушундай көздөрүм күйүп келген да. Анан баягы Кудайдын кулагы сүйүсүн деп коет, көрүнгөн тоонун алысы жок эмеспи? Бундай келди ушу Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунун негизинде азыркы учурда биздин ушу колледждин жанында бир эски бир имаратыбыз бар болчу, эми эскиден эмес, айдын учурунда. Азыр ушу бир этаж эмени эки этаж кылып, курулуп атат. Кудайым буйрса, ушу биринчи этажы толугу менен бүттү, экинчи этажы жаңы окуу жылында бүтүп калалы дейт. Ушу убакыт менен убактыга мен терең ыраазычылыгымды билдирип кетейин, уруксат берсеңиз. Ушу Азия өнүктүрүү банктын Азия өнүктүрүү банкынын Нурлан Чырманович баштаган жалпы жамаатына терең ыраазычылыктар берем. Ушунча каражаттар кетип атат. Ичине каражаттар жетпегенде дагы ушу дополнительный кошуп бергенге аракет кылып атат. Ошондой эле министерство тарабындагы ижагайларга да терең ыраазычылык билдирип атат. И ошого да бизге спонсор болуп, ушу биздин университеттин ректору Эрмек агайыбыз дагы ушу жаңы салынып аткан ушу окуу өндүрүштүк комплексте мебелдерди дагы университеттин атынан алып беребиз деп милдеттенме алышты. Аларга дагы өзүмдүн жалпы биздин колледждин жамаатынан терең ыраазычылыгымды билдирип атам. Өндүрүш пландаштырылганбы же жокпу? Өндүрүш пландаштырылган. Азыркы учурда. Өндүрүштөр пландаштырып, жана Кудайым буйрса окуу өндүрүштүк комплекси бүтүп калса, ошо биздин бүтүүчүлөр окуу процессин теоретикалык жакта эмес, практика жүзүндө ишке ашырууга аракет кылабыз. Бүгүт багыттарда турабы? Бүт багыттар боюнча. Анысы жакшы. Дагы бир суроо, студенттер олимпиадаларга же мелдештерге катышып турушса керек. Же кандай? Абдан көп. Бир эки мисал айтып кетейин. Ушу жакын арада эле, ушу бир ай болуп элек, ушу орток кесиптик билим лицей, колледждер Нарын областы боюнча спартакиада болду бизде. Волейбол боюнча, ушу Нарын областы боюнча ушу биздин балдар биринчи орун алышты. Анан республикалык деңгээлге жолдомо алып, Бишкекке барып, ийгиликтүү орундарга ээлеп келишти. Ошондой эле лыжа тарабынан Караколго бир кызыбыз барып катышып келди. Ошол мастер чебер экен спорт боюнча. Ошондой эле ушу ич-чара Нарын жергесиндеги болгон коомдук иштерге толугу менен катышып турабыз. Чоң рахмат. Колледждеги студенттер бош убактысын кандай өткөрөт дейт? Ар кандай чеберчилик сыныктары же кызыктуу иш-чаралар өткөрүлүп турабы дейт? Ооба, биздин колледжибизде эле
мисалы айтып кеткенде ошо жакын арада эле эл аралык музей күнү болду. Аякта биздин студенттер катышып өз чыгармачылыктарын көрсөтүп, Ташрабат, ушу Ат Баш районунда Ташрабат тарыхый жерибиз бар. Ошол жака жолдомо алып, утуп алышып, бир группа толугу менен барып келди. Ошондой эле ушу Нарын шаарындагы болгон секцияларга, спорттук иштерге катышып турушат баардыгына, Кудайым буйрса. Ошондой эле бизде Нарын шаарынын ичинен ошончо университет, колледжде спорттук секциялар абдан көп. Шахмат боюнча, теннис, волейбол, күрөш боюнча жана башкаларга толугу менен катышып турушат. Кыскача айтканда, агрардык, техникалык, экономикалык колледж жагынан бүт жагдайлар каралган. Спорт десең спорт, шахматы десең шахмат, олимпиада десең олимпиада. Бул жагынан кирсең да, бул жагынан кирсең да баары бар дегендейчи. Кошумчалап кетейин, эстеп кеттим, шахмат десеңиз, ал окуучубуз уже бүтүп кеттик. Эл аралык международный соревнованияда дагы дүйнө жүзү боюнча. Биздин бүтүрүүчүбүз ушу алдыңкы дүйнө жүзү боюнча шахмат боюнча бир 30-35 орунга ээ болду. Дүйнө жүзү боюнча жаштар арасында. Эми Кудай буйрса, эмки партия студенттердин келген партиясы Кудайым буйрса 35 эмес, эми 15-5-1 орунда алсын. Алгыда экен да. Анысы жакшы. Дагы бир суроо кечиресиздер. Сиздин колледжиңиздин бүтүрүүчүлөрү кайсы ири компанияларда иштешет? Биздин бүтүрүүчүлөр бар Нарын жергесинде жайгашкан байланыштуу ушу Нарын шаарынын, Нарын регионундагы болгон мамлекеттик мекеме ишканаларында иштейт. Ошондой эле менчик мекеме ишканаларында иштейт. Ар бир адистиктер боюнча. Мисалы энергетика тармагын алсак, чыгыш электрда, ПЭСте, РЭКте иштеп атышат. Экономика тармагы боюнча ошо Нарын шаарындагы, Нарын регионундагы ошо 5 район болсо, 5 райондо да тең ушу банктар тармактарындагы абдан көп иштешет. Ветеринариялар жагын алып келсек, ушу Нарын областы, Нарын району айыл өкмөттөрүгө толугу менен иштешет да. Дагы бир мактанып кетер деген жерибиз бар. Ушу биздин бүтүрүүчүлөр 70-80%дан ашык жумуш менен камсыз болушат. 70-80%? Анан дагы бир чоң жакшы нерсебиз, биздин бүтүрүүчүлөрдө экзамендерди, сынакта госэкзамендер коебузбу, мамлекеттик сыноодо төрага болуп жумуш берүүчүлөр келет, комиссиянын мүчөлөрү дагы жумуш берүүчүлөр. Ошол сынак учурунда эле жакшы окуган студенттерди стажировкага жумушка түзмө-түз кабыл алып жүрөт. Бул жакында эле ошо экономика тармагынан Дос Кредо банктын жетекчиси келди. Ошол жактан эле бир 3-4 студент эле ошо жумушка стажировка алып, ошонун экөөсүн Кудайым буйрса жумушка алабыз деп милдеттенме алып кетишти да. Азыр ошо экономика тармагында ушу Нарын шаарында, республикада деле барып иштеп атышат. Ушу Нарын шаарында ар бир банктарда ушу биздин бүтүрүүчүлөр абдан көп иштейт. Алдын ала түз келишимдер бар. Келишимдер бар болсо анда сонун 70-80% дедиңиз, 70-80%. Статистикаңыз аябай жакшы экен. Дагы бир суроо, студенттериңиз түздөн-түз жумуш ордунда билим ала турган практика өтүүчү жайларды сунуштайсызбы же жокпу? Жогоруда айтып кеткен, азыркы учурда биз 100-200дөй келишим меморандумдарыбыз бар да. Бул Кыргызстандан эмес, Россия менен меморандум, Казакстан менен бар. Ошонун ичинде эле биздин бүтүрүүчүлөр жогоруда айткандай кандай деп койсок болот, ошо биздин бүтүрүүчүлөр бүтө электе эле ошо окуу практикаларын ошо жумуш ордунда эле иштеп атышат да. Ошо банк тармагы болобу, технологдор болобу, энергетика тармагы болобу, теория жагындагы окуп, практика жүзүндө ошо мекеме ишканаларда иштеп атышат да, окушат. Алдын ала тиги мелдешмелерди түзүп койгон турбайсыздарбы? Алдын ала меморандумдар түзүлгөн. 200ге жакын меморандум. Ар бир ошо Нарын регионунда 5 район бар. Ошо 5 райондун толугу менен, мисалы үчүн Ат Башта 15 айыл болсо, бир 10 чакты айыл өкмөтү бар. Бардык болбосо да ар бир ошо райондон 5-6 айыл өкмөттөрүнүн келишимдери бар. Ошондой эле мамлекеттик
тиешелүү мекеме ишканалар менен меморандум келишимдер бар. Чоң рахмат. Абитуриенттерге эмне үчүн сиздин колледжге тапшыруу керектигин кыскача кантип айтып бере аласыз? Кыскача, биринчиден бизде азыр заманбап окутуу программалар. Тагыраак айтканда, эмгек рыногунун талабына ылайык орто кесиптик билим берүү программалар, стандарттары жумуш берүүчүлөрдүн суроо талабына ылайык түзүлөт. Бул биринчиден. Экинчиден, заманбап окуу өндүрүштүк комплекси. Биякта жогоруда айткан Азия өнөктөрү банктын колдоосу менен азыркы учурда биздин окуу жайда окуу өндүрүштүк комплекси курулууда. Кудай буйрса жакында окуу жайда жакында бүтүп калат да. Үчүнчүдөн, заманбап өндүрүштүк окутуу процесси. Бул эмне деген сөз? Азыркы курулуп аткан окуу өндүрүштүк комплексин пайдалануусу менен биздин студенттер билим алуу учурунда түздөн-түз заманбап жабдыктарды колдонушуп, өндүрүш жана кызмат көрсөтүүлөрү менен иш алып барат. Бул процесстер студенттик кесиптик күндөмдөрдүн калыптандыруусун теоретикалык билими менен айкалыштырууга мыкты бир мүмкүнчүлүгү. Төртүнчүдөн, биздин ар бир жана жогоруда айткан 10 адистиктер боюнча ишкердик негиздер боюнча күндөмдөр бар да. Биздин ар бир адистиктер боюнча билим берүү жүргүзүлөт ишкердик негиздер боюнча. Ошол эле учурда студенттер менен бирдикте бизнес идеяларды, долбоорлорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүлөт. Бешинчиден, заманбап материалдык техникалык база. Биздин студенттердин билим алуусу үчүн баардык тиешелүү шарттар бар. Бул лабораториялар, компьютердик класстар, китепканалар, жатаканалар, спорттук зал, керектүү инвентарлар менен жабдылган окуу аудиториялар менен камсыздалган. Дагы кошумча айтып кетсек, бизге тапшырганда жалпы республикалык тесттин кереги жок. Биз күбөлүк менен жана аттестат менен кабыл алабыз. Ошондой эле акыркысы ушу биздин окуу жайды бүткөндөн кийин жогорку окуу жайга тапшырганга жалпы республикалык тесттин кереги жок эле. Биздин дипломубуздун негизинде күндүзгү окуу бөлүмүндө 2-курска отуруп алышат, сырттан дистанттык окуусунда 3-курска. Ошондой эле бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар, жогоруда да айтып кеттим. Ушу Россияда Белгород деген шаарында агрардык университети бар экен. Ошак менен 2 жылдан мен аз тыгыз байланып иштеп атабыз. Ушу агрардык университет меморандум түзүлгөн. Азыркы учурда биздин окутуучулар, мугалимдерибиз 4-5-өөбүз магистратурада окуп атат. Ошондой эле биздин былтыркы бүтүргөн ветеринария адистиги боюнча тагыраак айтып кеткенде 2 студентибиз Россияга бюджеттик негизде тапшырып азыркы учурда окуп атат да. Бул дагы чоң жетишкендик, чоң мүмкүнчүлүк деп ишендирип кете алам да. Тура чоң рахмат, тура айтасыз. Жалаң студенттер эмес, жана мугалимдер, агайлар, эжелер, профессорлор үчүн да практика каралган турбайбы жана? Сөзсүз түрдө. Анысы болбосо да болбойт. Күндүзгү окуу тараптар бар, жана сырттан окуу тараптары жөнүндө айтып бере аласызбы тереңирээк? Тереңирээк айтып кетсек, ошо бизде жогоруда айткан 10 адистиктер, Кудайым буйрса 14 адистик болуп калды. Күндүзгү окуу бөлүмүндө 14 адистиктер күндүзгү окуу бөлүмү, ошонун ичинен сырттан окуу бөлүмүндө биякта экономика тармагы бар. Тагыраак айтканда финансы, банк, салыктан сырттан окуу бөлүмү бар. Технический адистиктер энергетика боюнча 2 тармак боюнча сырттан окуу бөлүмү бар. Жүк ташуу, унаада жүк ташууну уюштуруу жана башкаруу адистиктер боюнча сырттан окуу бөлүмү бар. Калгандары Кудайым буйрса ошо ветеринарияда ачылгантат. Кудайым буйрса ошо ветеринария адистиктери боюнча да ошо быйылдан баштап сырттан окуу бөлүмүн кабыл ала баштайбыз. Калган адистиктер болсо күндүзгү окуу бөлүмү боюнча. Чоң рахмат. Дагы бир суроо, англис тилинде окутуу жүргүзүлөбү дейт? Азыркы учурда жүргүзүлбөйт, бул келечекте Кудайым буйрса алдыңкы
тажрыйба борбол болуп калса, иш пландарыбызда бар. Жаамат боюнча суроо. Лекцияны профессорлор же окутуучу жардамчы окутабы дейт. Бизде профессор кандидаттарыбыз бар, ушу ветеринария тармагында бар, экономика тармагында, технический тармагында 3 иш агайларыбыз иштеп атат. Калган мугалимдерибиз болсо ушу магистратура 50-60% ушу магистранттар биздики, 30% жогорку билимдүү, бир 5-10% бакалавр билимде беришет. Чоң рахмат. Лекциядан тышкары мугалимдер менен байланышууга болобу дейт студенттерге. Алар жекече консультация беришеби же андай мүмкүнчүлүк каралган жокпу? Чоң рахмат, кызыктуу суроо болду. Андайлар бар, практика жүзүндө өтүлүп атат, илгертеден бери да болуп атат. Лекция түрүндө биздин мугалимдер көбүнчөсү, бардыгы эмес, 8-ден 5-ке чейин ушу колледждин ичинде болушат. Дополнительный сабактарды да беришет, курстарды да беришет. Ар бир кандай суроо туулбасаң дагы ушу биздин мугалимдер ошо жооп берүүгө ар дайым даяр. Жаштарыбыздардан суроо дейт десек да жаңылышпайбыз. Сиздин колледжиңиздеги эң акчалуу багыты кайсы дейт? Адистиктер боюнча айтып кетсек, азыркы учурда мына ветеринария тармагында айлыктар көбөйүп калды, Кудай буйруса жакшы болуп атат. Ушу технологдор, жогоруда айтып кеткен, ушу технологдор жок эсеп экен, ушу Нарын региону боюнча. Өткөндө эле ошо биздин студенттерибиз 2-3 курс технологдорубуз ушу ат башы жергесинде бир чакан, башка айылда бир чакан ишкана ачылыптыр, сону аяктан суу чыгарышат экен, сок чыгарышат экен, сүт азыктары боюнча йогурт жана башкалар пельмени да чыгарышат экен. Аябай кызыгып келди, айлыктар да жогору экен. Студенттерибиздин көздөрү үйүп келишти да, ошол эле учурда келгенде ушу Бишкекте дагы фестиваль профессия деп аталып калды. Ошонун биздин студенттерибиз практика жүзүндө өз колу менен жасаган продукцияларын ушу Бишкекке апарып көрсөтмөлөргө көрсөтүп, дагы киреше да табып келсек де болот да, ошо өзү чыгарган ошо жумуш берүүчүлөр менен бирдикте чыгарган продукцияларын даже ошо фестиваль профессиядагы сатып дагы кичине жолунда киреше да таба алышты да. Ошондой пафтас адистиктер боюнча азыркы аябай приоритеттүү болуп атат. Айлыктар дагы абдан чоң, энергетика тармагы дагы, банктарда дагы ошо айлыктарды жогору болуп атат азыркы учурда Нарын региону боюнча. Чоң рахмат. Сиздин колледжде, кечиресиздер, сиздин колледжде аяктаган көрүнүктүү же белгилүү адамдар барбы дейт? Менин маалыматым боюнча азыркы учурда Айыл чарба министрлигинде бөлүм башчысы болуп иштегендер бар экен. Экономика тармактары боюнча башкаруучулар бар экен, ушу ат башы Нарын шаарында. Энергетика тармагында боюнча бөлүм башчылар, главный инженерлерге чейин жетишиптир. Эми бизде бүткөндөн кийин мастерге чейин барат. Анан жакшы иштеп кеткенде жогорку окуу жайга тапшырышып, биздин бүтүрүүчүлөр, анан бөлүм башчылары, жетекчилер болгон, ошондой эле 2-3 айыл өкмөттөрүбүз бар, депутаттарыбыз бар дегендей, Кудай буйруса абдан жакшы сыймыктанган бүтүрүүчүлөрүбүз абдан көп бизде жакшы жерде иштеп атышат. Чоң рахмат. Балким ата энелерден тарабынан суроо десем де жаңылышпайм, окуу мөөнөтү жөнүндө айтып бересизби тереңирээк? Мисалы 9-класстын негизинде келгендер үчүн өзгөчө, 11-классты бүтүрүп келгендер үчүн өзүнчө, мисалы улуу адамдаргачы, мисалы 30 жаштагы, 40 жаштагы, балким кесибимди алмаштырам, тагдырымды алмаштырам дегендерге үчүн анысы кандай? Рахмат. Биринчи сурооңуз боюнча 9-дун базасы боюнча бизде 2 жыл 10 айлык. Жөнөкөй айтканда 3 жылга чейин окутабыз. 9-дун базасы сырттан окуу болбойт, 9-дун базасы бар. 11 жылда бир өткөндө күндүзгү окуу бөлүм. 11-дин базасы боюнча 1 жыл 10 ай бардык адистиктер боюнча. Ал эми сырттан окуу бөлүмүндө 2 жыл 6 ай. Ошондой эле дагы бир суроо берип калдыңыз. Ошо бир 30-40 жаштагы сиздин окуу жайга тапшырса болот. Албетте болот. Бүгүн алда чек болбош керек. Мен жеке пикиримден бюджеттик орунга алар көбүнчөсү тапшырбайт.
азыркы учурда мисалы үчүн 25-30 күндүзгү окуу бөлүмүндө окуган студенттерибиз бар. Сырттан окуу бөлүмүндө бир 50ге дебейин, 45-47 жаштагы эже-агайлар окуп атышат бизде азыркы учурда. Чоң рахмат. Анан жанагы баягы эле акчалай суроо. Анысы болсо да болбойт экен. Бюджет багыттары бар да. Ал жөнүндө кичине тереңирээк айтып берсеңиздер, анан жанагы төлөө акысы боюнча. Бюджет боюнча бюджеттин негизинен биз 4 адистиктер бар. Биринчиси бул ветеринария адистик 9-дун базасында быйыл Кудайым буйрса ошо көчө эле ошо токтом 2 тилде деп бир маалымат уктум. 25 орундук бар, ошо 9-дун базасы ветеринария адистиги боюнча. Айыл чарба продукция өндүрүү жана кайта иштетүү технологиясы боюнча 15 орун бар. Ошондой эле компьютерный адистиктер боюнча 25 орун бюджеттик негизде. Энергоснабжениеде коз электр тармактары боюнча 25 орундук бар. Ошо жалпы эсебинде 75 орун быйылкы окуу жылында планда бар. Ал эми контракт боюнча токтоло кетсек, ушул Нарын Жергесинде контрактыбыз абдан аз. Биздин президенттин жарлыгынын негизинде бир 33 жылга чейин мораторий кылып койгон. Азыркы бүгүнкү учурда 16 миң күндүзгү окуу бөлүмүндө контракттык учет. Сырттан окуу бөлүмүндө 17 миң сом. Жылына туурабы? Жылына. Анда чын эле аябай ыңгайлуу шарттар түзүлгөн турбайбы сиздин колледжиңизде? Бар. Азыр тапшырганга ушу 16 миң. Азыр садикке барып, мектепке окуткан эле андай акчаларды көбүрөөк төлөшөт да. Туптура айтасыз. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу туугандар, бүгүн бизде майыбызде агрардык техникалык экономик колледждин директору, Нарын шаарындагы директору Жаныбек уулу Ырысбек байкебизге чоң рахмат демекчибиз. Сиздерге чоң рахмат, сиздерге ийгилик, Кудайым буйрса студенттериңиз көбөйүп, жана материалдык техник базаларыңар көбөйүп, жаңы жанагы инновация жагынан материалдык технический базаны да жаңыртыңыз, имараттарды да жаңыртыңыз, лекция лаборатория залдарыңарды да жаңыртыңыз. Кудайым буйрса эмки жылда угушканча көрүшкөнчө деп коелу. Сиздерге да чоң рахмат.